15 февраль күнү Советтик армиянын Ооган жеринен чыгарылгандыгынын 28 жылдыгы белгиленди. Иш-чара Ооган жергесинде интернационалдык милдетин өтөп жүрүп, курман болгон жоокерлердин эстелигине гүл коюу менен башталды. Шаардык деңгээлде өткөрүлгөн иш-чарадан кийин Ооган жергесинде аскердик кызматын өтөп келген Кыргыз-Өзбек университетинин кызматкерлерин куттуктоо үчүн аты аталган окуу жайдын ректору Чаткалбай Райымбаев кабыл алды. Чай үстүндөгү жолугушууда Ооган жергесинде аскердик кызматын өтөп келген жоокерлердин каармандыктары тууралуу кеңири сөз болду. Аларга мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордуктар белгиленди. Жаштарды мекенчилдикке, туруктуулукка тарбиялоодо Ооганчы жоокерлердин орду чоң экендиги айтылды. Окуу жайдын студенттери менен жолугушууларды өткөрүү иши каралды. Ушул агайларга бүгүн Кыргыз-Өзбек университетинин жетекчилиги жалпы жамааттын атынан бир көңүл буруп, бүгүнкү майрам менен куттуктоо менен бирге университеттин атынан материалдык кичине колдоо көргөзүүлөрдү пландаштырганбыз. Ага ылайык атайын буйрук чыкты. Буйрукка ылайык материалдык колдоолорду мына алып отурушат. Андан сырткары биздин профсоюз комитети дагы өзүнүн бир колдоолорун көргөзөт деген оюбуз бар. Агайлардын ушундай өрнөк өмүрлөрүн биз ар дайым белгилеп турушубуз керек дагы. Жана жаш муундарда, айрыкча студенттерге аларды тегерек столдорду, жолугушууларды уюштуруп, чагылдырып, алардын тарбиясы үчүн биз ушундай иштерди колго алышыбыз керек. Күлгүн жаш курагында улуу империя СССРдин саясий куралына айланып, бөтөн элде жоокердик милдетин аткарып келген ооганчылар ар тараптан колдоого муктаж экендиги белгиленди. Бул багытта профсоюздук кошуун мекеме жетекчилери менен биргеликте ар дайым ооганчыларга карата кол сунуп келе жаткандыгы, мындан ары да колдоо көрсөтүүдөн баш тартпай турганыгы айтылды. Бул күн дагы биз үчүн бир өзгөчө майрамдардын бири. Анткени биз менен кесиптеш болгон биздин окуу жайыбыздын маалымат кызматынын башчысы, белгилүү акын жазуучу Маматов Ибрайым Жаныбеков агайыбыз, ошондой эле биздин табигый педагог факультетинин ага окутуучусу Кулбаев Абдусаттар агайларыбыз ушул Ооган согушунун катышуучулары. Ушул биз жогоруда атын атаган эки кесиптештибизди окуу жайыбыздын ректору профессор Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич өзүнүн кабылын алып, өзүнүн каалоо тилегин айтып, анан материалдык колдоо көрсөттү. Ошол эле катарда биздин бириккен профсоюз комитети дагы алар менен бир баарлашып, алардын ошол көрсөткөн эрдигине токтолуп, аларга каалоо тилектерин айтып, ошо тиешелүү деңгээлде материалдык колдоо көрсөттү. Жолугушуунун соңуна Ооган согушунун ардагерлери Кыргыз-Өзбек университетинин жетекчилигине ыраазычылык билгизишти. Жоокердик күндөрдү эскерип өтүштү. Мен өзү Советтик армиянын катарына 1987 жылы жайында кеткенмин. Майдын 20-аларында. Ошо бойдон 2 ай учебкада болуп, анан Афганистанга бардык. Ошо менен 89 жылы 5 февралда Афганистандан чыкканбыз. 15 февралда акыркы салда чыкканбыз. Биз 5 февралда Кабулдан самолет менен Өзбекстан Республикасынын Сурхандарай облусуна келип түшкөнбүз да. Ошондо 28 жыл болуптур да. Ошо 28 жылдан бери эми ушу биз үчүн, мен үчүн эле эмес, ошо Афганистанда служба кылган бардык эле ошо маалдагы эр азаматтар үчүн мен оюмча жакшы бир күн. Баарыбыз бири-бирибизди жоктой турган, бири-бирибизди мындай айтканда сыйлашып, өткөн кеткендерди сүйлөшүп ушундай кыла турган күн, өзгөчө күн. Эң акыркыларын эле неме кыла турган болсоң, мына былтыр эле Ошмуда иштеген Чолпон деген досубуз бар эле. Экөөбүз аябай жакшы элек, ал дагы тең туш болгон үчүн аябай жакшы 15 февралда дайыма бирге майрамдап, неметип жүрөт элек. Кудай тоба кылдым, эми өтүп кетти. Эми жаннатта болсун, эми өмүрү кыска экен, ооруп жүрүп кокустан эле өтүп кетти. Эми ушул сыяктуу жылдан жылга эле афганчылардын саны кыскарып баратат. Мен айрыкча бүгүн Мамат Рака экөөбүзгө дагы чоң таасир этти. Мына жылда келген афганчылардын саны бийилки эле көп болот эле бийилкиге караганда. Жылдан жылга азайып барып атат. Бул эми ошол жерде окуялар,
ал жерден алган ар түрдүү эми психологиялык эми денесине кеткен жарака жана башкаларды эсепке алганда ушундай болуп атат деген ойдомун. Эми дагы андан кийин мына турмуш тиричилик проблемалары дегендей. Себеби Афганга барып келгенден кийин баардык нерсени өтө эле жүрөккө жакын кабыл алат экен. Афганчылар баардык нерсеге өтө сезимтал болот экен. Себеби өзгөчө чөйрөдө көрүп келгенден кийинчи. Менин оюмда ушундай. Эми жылдан жылга азайып баратат. Булардын эми эмне дейбиз эми баарына шүгүр кылып ушул баргандардын эми жаштарга колубуздан келгенче ынтымактыкка чакырып, биримдикке чакырып, улуттун намысын көтөргөнгө, анын элдер менен достукка жана башкаларга интернационалдуулукка, эмгекке, мындай мекенге болгон сүйүүгө, мекендин алдындагы болгон милдетти сезе билүүгө, ушул сыяктууларга тарбиялаганга аракет кылып жатабыз. Кыргызстандан Кудайга шүгүр десек болот. Себеби мына кошуна мамлекеттерди көрүп эле атабыз. Аларга салыштырмалуу Кудайга шүгүр мына компенсацияларды берип, неме кылып, ар 15 февралда ар жылы традициялуу түрдө мамлекет тарабынан, ишкана мекенелер тарабынан, мэрия, губернатор жана башкалар ишканалардан башка жерлерден бардык жерде эле сыйлашат. Кудайга шүгүр. Мына бүгүн биз деле окуу жайыбыздын ректору, профсоюз уюму бизди чакырып, Мамат Райымбек экөөбүздү мындай сыйлап, өздөрүнүн көңүл бурушуп, неме кылганы биздин дагы бир духубузду көтөрүп неметип атат. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда жакшы. Ош шаардык мэриясынын айткан маалыматына таянсак, шаарда кезегинде 700дөн ашуун ооган согушунун ардагерлери жашаган болсо, бүгүнкү күндө шаардык каттоодо алардын 450 чамасында гана ооганчы ардагерлер калган. Биздин жаштар ушул ар дайым өрнөк болуп кала берет.